Бирок сүннөт дегендечи биздин жүрөгүбүзгө сүннөт эле да мына келип калбасын. Эгерде сүннөттү биз жеңил, үстүртөн кичине бир басмырлап, же болбосо кичине кемсинтүү тон менен айтылсаң капырлык болот андачы. Анда ал жагы чата кал. Мейли мисалы эми бул сүннөт менен важиптин өкүмдөрү, фарыз менен мустахабтын өкүмдөрүн ал мисалы алымдар, фукахалар айтып берген бул. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мин деген сахабасы эң алдыңкы исламды кабыл алган Абдулла ибн Мас'уд деген болгон. Бизде Ханафи мазхабтын түп тамыры ошо сахабага барып такалат. Ошо Абдулла ибн Мас'уд разияллаху анху пайгамбарыбыздын кызматчысы дайыма бут кийимин чечип кийгизип, мындай жастыгын көтөрүп жүргөн. Бу киши эмне дейт? Лау тарактум сунната набийюкум ла далалтум. Угуп алгыла. Эгер силер пайгамбар Мухаммад алейхиссалам пайгамбарыңардын сүннөтүн таштай турган болсоң, сөзсүз адашасың деди. Не деди? Сөзсүз адашасыңар. Күмөнсүз, шексиз. Лаута дагы бир кайталап айтып коеюн. Лау тарактум сунната набийюкум. Эгерде силер өзүңөрдүн пайгамбарыңардын сүннөтүн таштай турган болсоңор, ла далалтум, лам таакид менен сөзсүз адашасыңар. Ошончо сүннөт дегенде дагы алхамдулилля ал таштай турган нерсени айтпайт. Угуп алыңыз, мен важипте мындай сүннати муаккада сүннөткө түшүп айтып берейин. Сүннөт деген маселени туугандар бул таштап кое турган нерсе эмес, аткара турган нерсе. Андайлар менен болбойт. Алхамдулилля биз мусулман адам өзүнүн кулук мүнөзү менен дагы сабырдуулугу менен, акыл эстүүлүгү менен кандай маселе болсо ортого жакшынакай коюп чечсе болот. Ийрип отуруп түз кеңешүү бизде мурунку ата бабалардан келген алхамдулилля калган мына накыл сөздөрүбүз бар, жөнөкөй эмес да. Анан иншалла мындай карап туруп аша чабуулардан дагы токтотуу болсун. Ошол эле кезде иншалла бири-бирибизге туура түшүнүк, бири-бирибизге жылуу сүйлөгөн, эгерде түшүнбөй кала турган болсок, ничо, такташып алган жакшы. Оюн, максатын берип такташып алган жакшы. А то, что шариатка тиешелүү отурган болсо, шариатты кандай болсо Куран, хадистен айтуу аалымдардын милдети. Аалымдардын, казылардын, муфтилердин, карылардын, ахли илимге байланыштуу ким гана болбосун, Куран, хадистен кандай болсо ону аманатты айтып коюу милдет. Өзүбүздүн мазхабтан, мынакей Ханафи мазхабтан бардын айтып коюшу милдет болот туугандар. Аллахым барыбызга товфик берсин.